Рахмат, Жамиля Қуанышбековна. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бүгүн мына бардыгыбыз дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы экология жааты негизги маселеге айланды да. Экология, жаратылыш, жаныбарлар маселелерине бир мындай өзгөчө көңүл бурушубуз керек болуп атат. Мындай үстүртөн эмес да. Мына бүгүн шаарда эле эмес, региондордо дагы мындай эс алуучулар, ошо талаага чыгып, эс алгандар көбөйдү да. Ошо эң негизгиси жаратылышка жакшы көңүл бурсак, тазалыкка, мындай кызыл китепте турган жан-жаныбарларга дагы ошо мергенчилерге айтып, ушуларды этият мамиле кылсак деген оюм айтат элем да. Анан мына билим берүү министрлиги дагы ушул мектепте окутканда дагы ушу адискөй, табият таануу, экология сабактарына өзгөчө көңүл буруш керек болуп атат да. Балдарыбызды ушу жашынан баштап тарбиялашыбыз керек болуп атат. Ушуга бир адискөй мугалимдерди сабак бердиртип, мындай үстүртөн эмес, жакшыраак көңүл бурушубуз керек да. Мына кече Азаттыктан да окуп калдым, мына британиялык жазуучу Акыркы аюу деген китебин кыргызчаланыптыр да. Акыркы аюу деген китепти. Ушуга окшогон китептерди мектепте жаш балдарга окутууда мындай пропагандалашыбыз керек болуп атат да. Алмаз Акунжанов ушу билим берүү министрлигине тапшырма берип, ушул экология боюнча мына жаш кезибизде балдарды тарбиялабасак, мына кече эс алуучулар чыкканда соцсеттерден көрүп калып атабыз, ушунчалык мындай начар акыбалга түшүп калып атабыз да. Мусорларды таштап, отурган жерлерибизди булгап дегендей. Ушуга баардык коомчулукту тазалыкка чакырышыбыз керек болуп атат. Андан кийин экинчи маселе боюнча мына негизги жарандарыбызды сырткы миграцияга чыгарбай турган маселеге дагы жетишибиз керек болуп атат да. Мына бүгүнкү күндө мамлекетибиз Кудайга шүгүр өнүгүү жолуна түшүп, бир топ мындай завод, фабрикалар ачылып, жумуш орундар түзүп, жеңил өнөр жай ишканаларына жакшы көңүлдөр бурула баштады. Мына ушул нерселерди түшүндүрүп, сыртка чыкканга дагы мындай бир көңүл бурушубуз керек болуп атат да элге. Мына кече ортомчу компаниялар бир 200ге жакын биздин жарандарыбызды, Алмаз Акунжанович, Европага алып барып, Венгрияга алып барып, заводко ишке орноштурабыз да, ал жерде завод жабылды деп, мына соцсеттен окуп калдым. Азыр бүгүнкү күндө жумушсуз ушу Венгрияда 200ге жакын жараныбыз карап калды да. Ушундай ортомчу компанияларга биздин укук коргоо органдары да карап көңүл буруп коюшубуз керек болуп атат. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз.